Лекциянын темасы бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү, маданият, илим жана билим берүү. Улуу ата мекендик согуш аяктагандан кийин Кыргызстандын эл чарбасын кайра калыбына келтирүү жана өнүктүрүү милдети коюлган. Кыргызстандын өнөр жайы биз жогоруда белгилегендей, батыштан эвакуацияланган ишканалардын эсебинен болуп көрбөгөндөй темпте жогору көтөрүлгөн. Согуш аяктагандан кийин эми ишканалар тынчтык турмуш үчүн продукцияларды чыгарууга өтүшү керек эле. 46-жылдан баштап мурда согуштук заказдарды аткарып келген ишканалардын баардыгы тең тынчтык турмушка керектүү продукцияларды чыгара баштаган. Биринчиден, согуш мезгилиндеги тартип, катуу тартип жоюлган. 8 сааттык жумуш күнү калыбына келтирилген. Нормадан ашык план аткаруу жоюлган. Эс алуу күндөрү, дем алыш күндөрү калыбына келтирилген. Отпуска калыбына келтирилген. 1946-жылы Кыргызстанда эл чарбасын калыбына келтирип өнүктүрүүнүн 5 жылдык планы иштелип чыккан. Бул союздук 5 жылдык пландын негизинде иштелген. Ушул 5 жылдык планды ишке ашыруунун натыйжасында Кыргызстанда 5 жылда 20-дан ашуун жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилген. Өнөр жайдын дүң продукциясы 5 жылдын ичинде 75,5% жогорулаган. Кыргызстандын өнөр жайында иштеген жумушчулардын саны дагы өскөн. Эгерде 1946-жылы Кыргызстандын завод фабрикаларында 36 000 жумушчу эмгектенсе, бул 50-жылдары булардын жумушчулардын саны 66 000ге көтөрүлгөн. Бирок жергиликтүү элдерден жумушчуларды, адис жумушчуларды даярдоо иши колго алынган эмес. Кыргызстанда курулган завод фабрикаларды иштетүү үчүн СССРдын борбордук региондорунан, Россиядан, өзгөчө Сибирден жумушчуларды чакыруу иши өзгөчө күчөп кеткен. Ошондуктан 50-жылдары ушу Кыргызстанга СССРдын борбордук бөлүмүнөн жумушчулар абдан көп келип, жумушчулардын миграциясы башталган. Ал эми жергиликтүү элдерден завод, фабрика үчүн жумушчуларды даярдоо, аларды өнөр жай ишканаларында иштөөгө тартуу иши колго алынган эмес. Ошондуктан көпчүлүк каражат келген жумушчуларды ишке орноштурууга, аларды турак жай менен камсыз кылууга жумшалган. Согуштан кийинки мезгилде Кыргызстандын айыл чарбасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү үчүн бир топ иштер аткарылган. Биз жогоруда айткандай, айыл чарбасында эмгектенген эркектердин саны азайган. Эгерде цифраларга токтолсок, согуш мезгилинде, согуштун алдында Кыргызстандын айыл чарбасында 186 000 эр азаматтар эмгектенген. Ал эми согуш аяктагандан кийин 46-жылы Кыргызстандын айыл чарбасында болгону 60 000 эркек эмгектенген. Ушундан 120 000ден ашык эркектер согуш мезгилинде жок болгондугун билсек болот. Техникалык жактан жабдуу 46-жылы 30-жылдардын деңгээлине түшкөн. Мына ошондуктан айыл чарбасын мүмкүн болушунча көтөрүү керек болгон. 5 жылдыкта малдын башын, өзгөчө малдын башын, Кыргызстандын жери мал чарбасын өнүктүрүүгө ыңгайлуу болгондуктан малдын башын көтөрүүгө чоң көңүл бурулган. 5 жылдын ичинде жылкынын санын
490 minge jetkirүү maselesi koyulgan. Uydun sanın 560 minge jetkirүү maselesi karalgan. Koy echkinin sanın 4,13 milyonga çeyin jetkirүү maselesi karalgan. Çoçkonun sanın 600 minge jetkirүү maselesi karalgan. 5 yıldıktagı Esirden bölüngen, Sovet Soyuzduk büdjetten bölüngen karajattın esebinen, Kırgızstandın büdjetinden bölüngen karajattın esebinen, jana Kırgızstandagı ayıl çarvasında emgektengen adamdardın emgeginin natijasında Kırgızstandın ayıl çarvası akırımdık menen kalıbına gelip 5 yıldıktın plan tapşırmaları atkarıla başlagan. Ушул mezgilde айыл çarvasından çıkan mıktı adistler Aliya Anarov şu 40 yılların ayağında 48. jana 51. yıldары paxtаны östürүү boyunca rekord koygan. Har bir paxtanın har bir gektarынан 75 sentnerge çeyin düşüm jıynap algan. Ушул эрдик үчүн 48 yılı 51 yılı dağı iki jolu sotsialistik emgektin baatır bolgon. Kızılça östürүүдөгү rekord koygondугу үчүн kızılçanın har bir gektarынан 1010 sentnerden düşüm jıynagандыгы үчүn Зууракан Кайназарова birinci жолу социалисттик эмгектин баатыры деген наамга татыктуу болгон. Ушул 4-5 жылдыкты ишке ашырууда Kırgızstandın emgekte öte çoң жетишкендиктерге жеткен, айыл чарба продукцияларынын öte жогорку деңгээлдеги продукциясын өндүргөндүгү үчүн 47 адамга социалисттик эмгектин баатыры деген наам ыйгарылган. 517 адам СССРдын орден жана медалдары менен сыйланган. Айыл чарбасы дагы ошол согуштун алдындагы деңгээлге жетип, ошол өндүрүш, айыл чарба өндүрүшү дагы өзүнүн калыбына келген. Мындан ары ушул айыл чарба өндүрүшүн, өнөр жай өндүрүшүн андан ары өнүктүрүү маселеси каралган. 1950-жылдары Кыргызстандын айыл чарбасындагы өнөр жайындагы өнүктүрүүгө көптөгөн каражаттар жумшалган. 1953-жылы март айында Сталин дүйнөдөн кайтып, Советтер Союзунда тоталитардык режимди жумшартуу үчүн, социалисттик демократиянын принциптерин кайрадан калыбына келтирүү үчүн аракеттер башталган. Бийликке Никита Сергеевич Хрущев келген. Ал эми Кыргызстандагы бийлик, тагыраак айтканда, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетин белгилүү инсан Исхак Разаков 1951-жылдан баштап жетектей баштаган. Союздагы реформалардын натыйжасында ошол союздук республикалардын өз алдынчалыгы бир кыйла кеңейтилген. Ушул жүргүзүлгөн реформалардын натыйжасында Кыргызстандагы бир катар ишканалар, тагыраак айтканда 225 ири завод, фабрика Союздун карамагынан Кыргызстандын карамагына өткөн. Андан түшкөн продукция, пайда Кыргызстандын бюджетине которулган. Буга чейин Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар, атайын окуу жайлары Союздун карамагында болсо, бул окуу жайлардагы республиканын карамагына өткөрүлгөн. Ушул саясий системада дагы бир катар реформалар жүргүзүлгөн. Сот бийлиги дагы өз алдынча боло баштаган Кыргызстанда, жергиликтүү башкаруу курамынын дагы эркиндиктери камсыз болгон. Натыйжада 1950-жылдары Кыргызстандын экономикасы бир кыйла көтөрүлгөн. Кыргызстандын экономикасын көтөрүү үчүн 50-жылдары союздук бюджеттен 10,6 миллиард сом
акча каражаты жумшалган. Натижада Кыргызстанда 48 жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилген. Айыл чарбасын өнүктүрүүгө дагы өзгөчө көңүл бурулган. Бул айыл чарбасын өнүктүрүүдө, союздук масштабта өнүктүрүүдө, анын ичинен Кыргызстанда өнүктүрүүдө КПСС Борбордук комитетинин 1953 жылы өткөн сентябрь пленуму өзгөчө рол ойногон. Сентябрь пленумунун чечими боюнча айыл чарбасына бөлүнгөн дотация каражаттын көлөмү бир кыйла жогорулаган. Колхоз негизинен колхоздорго эркиндик берилген. Колхоздор планды аткаргандан кийин ашыкча продукцияны базарларда эркин сатууга укук алынган. Колхоздордун мамлекетке болгон карыздары жоюлган. Салыктардын өлчөмү кеңейтилген, азайтылган. Айыл чарбасында эмгектенген адамдар үчүн, колхозчулар үчүн дагы эмгек акы төлөө иши жөнгө салынган. Колхозчулардын айылда эмгектенген адамдардын өздүк көмөкчү чарбаларына ийгилигишүү токтолуп, андан чыгарган продукцияларды мурун мамлекетке милдеттүү түрдө өткөрүп келсе, аны эми базарда эркин сатуу мүмкүнчүлүгү алынган. Натижада Кыргызстандын экономикасы бир кыйла жогорулаган, эмгегине жараша адамдарды моралдык жана материалдык жактан сыйлоо иши дагы жүргөн. 1957 жылы Кыргызстандын айыл чарбасынын жетишкендиги үчүн Кыргызстан Ленин ордени менен сыйланган. 52 адамга социалисттик эмгектин баатыры деген наам берилген. 3000дей айыл чарба эмгекчилери СССРдын ордендери жана медалдары менен сыйланган. Айыл чарбасындагы продукция өндүрүүдөгү, айыл чарба өндүрүшүн көтөрүүдөгү эмгеги үчүн Зуракан Кайназарова менен Хайтакун Таширов экинчи жолу социалисттик эмгектин баатыры деген наам алган. Бирок 1959 жылы КПССтин Борбордук комитети айрым бир союздук республикалар өзүнө берилген укуктардан ашкере пайдаланып атышат. Сепараттык саясат жүргүзө баштады. Жерчилдик саясат жүргүзө баштады. Көпчүлүк каражаттарды өзүнүн региону, өзүнүн республикасы үчүн жумшаганга аракет кылышып атышат. Союздук бийлик органдарына баш ийбей баратат. Өзгөчө Кыргызстан, Өзбекистан жана Литва республикалары ушундай жолго түштү деген талкуунун натыйжасында ушундай жыйынтыкка келген. Ушул үчүн 1961 жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары Исхак Разаков, Кыргыз СССРнын министрлер советинин төрагасы Казы Дыйканбаев өз алдынчалыкты күчөткөндүгү үчүн кызматтарынан алынган. 1963 жылы Орта Азия эл чарба совети түзүлгөн. Ошондо борбордошкон бийлик кайра калыбына келтирилген. 63 жылдан баштап союздук республикалардын өз алдынчалыгы чектелип, борбордоштурулган бийликке баш ийген. 50 жылдардагы реформа ушул партиялык жана мамлекеттик жетекчилер тарабынан кайрадан жыйынтыкталып, союздук республикалардын өз алдынчалыгына чек коюлган. Мына жыйынтыктап айтканда, согуштан кийинки мезгилде жүргүзүлгөн реформалар кайра эле ошол борбордук бийлик тарабынан бул волюнтаристик реформалар болгон, жеке адамдын кызыкчылыгын көстөгөн. Бул реформалар ошол Хрущевдун ойлоп тапканы болгон, субъективдүү реформалар болгон, коомдун өнүгүшүнүн объективдүү закон ченемдүүлүктөрү эске алынган эмес деген шылтоо менен кайрадан
жокко чыгарылып, ошол борбордоштурулган бийлик, тагыраак айтканда партиянын бийлиги мурдагыдан дагы күчөгөн. Бардык маселелерди Москва чече баштаган. Эми согуштун мезгилиндеги жана согуштан кийинки маданияттын өсүү абалына токтололу. Согуш мезгилинде Кыргызстанда өзгөчө илим тармагы жакшы өнүккөн. Анткени СССРдын борбордук бөлүгүнөн айрым бир илимий мекемелер Кыргызстандын аймагына көчүрүлө баштаган. Согуш мезгилинде Кыргызстанга Бах, Келдыш, Берништам, Юдахин өңдүү өтө белгилүү, таланттуу окумуштуулар эвакуацияланып келген. Согуш мезгилинде Кыргызстанда 13 илим изилдөө мекемелери иштеген. Анда 300дөн ашуун илимий кызматкерлер эмгектенген. Алардын 13-ü илимдин докторлору, 45-и илимдин кандидаттары болгон. Кыргызстандын маданий турмушунда илим чөйрөсүндөгү эң чоң окуя бул 1943 жылы 5 январда СССРдын Илимдер Академиясынын Кыргыз филиалынын ачылышы болгон. Бул филиалдын төрагасы болуп белгилүү, дүйнөгө белгилүү окумуштуу Константин Скрябин шайланган. Ушул мезгилде чоң окумуштуулардын келиши менен илим изилдөө иштери абдан катуу жанданып, Кыргызстандагы илим изилдөө иштери фронттун муктаждыктарын канаттандырган. Ошону менен катар эле Кыргызстандагы окумуштуулар Кыргызстандын экономикасынын, маданиятынын жана эл чарбасынын өнүгүшүнө өздөрүнүн салымдарын кошкон. Согуш мезгилинде адабият менен искусство негизинен фронттун кызыкчылыгына бурулган. Кыргызстандагы көрүнүктүү адабиятчылар, жазуучулар, акындар, искусство адамдары айрымдары ошол фронтко барышып мекенди коргогон. Алардын ичинде Элебаев, Ашубаев, Үмөталиев, Турусбеков, Абдраманов, Шиваза. Булар колдоруна курал алып фронтто душман менен бетпе-бет согушкан. Ошол эле мезгилде ошол өзү кызмат өтөгөн аскердик бөлүктөрдө ошол агитаторлордун, пропагандисттердин милдетин аткарып, жоокерлерди шыктандырып турган. Тылда эмгектенген Жоомат Бөкөнбаев, Алыкул Осмонов, Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков дагы өздөрүнүн чыгармаларында элди туруктуулукка, жеңишке, жакшылыкка үндөгөн. Кыргызстандын артисттери согуштун эң алгачкы күндөрүнөн баштап эле ошол фронтко барып, фронттогу согушуп аткан аскерлердин көңүлүн көтөрүш үчүн, маанайын көтөрүш үчүн концерттерди берип, спектакльдерди коюп турган. Kalgan şibir tulağına Bir 1941 жылдын июль айынан 42 жылдын апрель айына чейин эле Кыргызстандан барган артисттер фронттогу жоокерлердин алдында 763 жолу концерт бергендиги архивдик материалдарда сакталып калган. 1942 жылы Кыргызстандын маданиятында дагы бир орчундуу окуя болуп өтөт. Анда музыкалык театр Кыргыз опера балет театрына айландырылган. Ошентип Кыргызстанда опера жана балеттин өнүгүшүнө дагы жол ачылган. Согуштан кийинки мезгилде эмнегедир коммунисттик идеологияны бекемдөө шылтоосу менен
adabiyаттın jana искусствонун өнүгүшүнө партиянын көзөмөлү өтө күчөп кеткен. Ушул улутчулдук мүнөздө эскини каалаган көз карашты чагылдырган деген шылтоо менен молдо кылыштын жазгандарынын баары реакциячыл катарында таанылып, аны окууга тыюу салынган. Окумуштуулар Хусейин Карасаев менен Шукуровдун чыгармаларынан, эмгектеринен улутчулдукту, жерчилдиктин элементтерин табышып, аларды куугунтукка ала баштаган. Алуу Токонбаевдин Кандуу жылдар деген ыр менен жазылган чоң романы, Кубанычбек Маликовдун Балбай деген чыгармасы дагы советтик жашоого, советтик идеологияга туура келбейт деген шылтоолор менен окууга тыюу салынган. Бирок ошого карабастан Кыргызстандын адабияты жана искусствосу өнүгүп отурган. Мисалы, Түгөлбай Сыдыкбековдун Биздин замандын кишилери аттуу романы СССРдын мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1950-жылдардын аягында, 60-жылдардын башында Кыргызстандын жазуучулары таланттуу, Чыңгыз Айтматов өңдүү таланттуу адамдар менен толукталган. Ошол мезгилде Абдымомуновдун чыгармачылыгы өнүгө баштаган, Абдырасул Токтомушевдун чыгармаларын эл сүйүп окуй баштаган, Темиркул Үмөталиевдин чыгармалары таасирдүү болгон. 1958-жылы Москвада Кыргызстандын искусство кызматкерлери менен адабиятчыларынын экинчи декадасы болуп өткөн. Бул декададагы эң чоң ийгиликтер менен коштолгон Кыргызстандын адабият жана искусство кызматкерлери Совет бийлигинин ушул 58-жылга чейинки жетишкендиктерин Москвадагы көрүшүлөргө тартуулап даңазалай алган. Натыйжада Кыргызстандын 6 артисти, белгилүү артисттери Сайра Гийизбаева, Үйсара Бейшеналиева, Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Артык Мырзабаев, Дарыкүл Үйүкова СССРдын эл артисти деген эң жогорку наамга татыктуу болушкан. Кыргызстандан барган адабият жана искусство ишмерлеринин 300-ü СССРдын орден медалдары менен сыйланган, алардын ичинен 9 адам Ленин ордени менен сыйланган. Кыргызстанда ушул жылдары билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулган. 1958-жылы 7 жылдык билим берүү милдеттүү түрдөгү 8 жылдык билим берүү менен алмаштырылган. Орто мектепте жаштар 11-класска чейин билим ала баштаган. 1951-жылы Кыргызстандагы мамлекеттик педагогикалык институт Кыргыз мамлекеттик университетине айланган. 1954-жылы Фрунзеде политехникалык институт ачылган. 1955-жылы Кыргыз Республикасында дене тарбия институту иштей баштаган. 1954-жылы Кыргызстандын илиминин өнүгүшүндө дагы бир чоң окуя болуп өткөн. Анткени согуш жылдары 43-жылы ачылган СССРдын Илимдер Академиясынын филиалы Кыргыз СССРнын Илимдер Академиясына айланган. Бул академиянын биринчи президенти болуп, белгилүү окумуштуу хирург Иса Коноевич Ахунбаев шайланган. Президиумдун курамына Бегималы Жамгырчинов, Батманов, Юдахин, Болот Юнусалиев, өңдүү белгилүү окумуштуулар, жазуучулардан Алы Токонбаев менен Түгөлбай Сыдыкбеков шайланган. Кыргызстанда 10 илимий изилдөө мекемелери иштеп, аларда 200дөн ашык илимий кызматкерлер, анын ичинен 12 илимдин доктору, 83 илимдин кандидаттары иштеген. Ошентип согуш мезгилиндеги кыйынчылыктарга карабастан Кыргызстандын маданияты, өзгөчө илими, адабияты, искусствосу жаңы бийиктиктерге көтөрүлүп, элге кызмат кылган.